Маалымат каражаттары үчүн болгон жыйында айтылганда, оппозиция тарап 10 мартка белгиленген экинчи айланбада өтүү жолугушуудан баш тартышкан. 13 марта и фактически отказались от переговоров. Бизден толук жооп күтпөй эле оппозиция 13 марттагы сүйлөшүүлөрдөн баш тартышты. Биз өзүбүзгө алган милдеттердин баардыгын толугу менен аткаруудабыз. Алардын койгон баардык маселелери боюнча суроолоруна толук жооп беребиз. Биринчи жолугушууда оппозиция койгон 26 суроого көз жүгүртсөк, негизинен кылмыш иши козголгондор тууралуу. Анын көпчүлүгү оппозиция мүчөлөрү же алардын жакындары. Аларга козголгон кылмыш иштери саясий боёк аталганда болмоктон улам, эмне оппозиция өкүлдөрүнүн туугандары кылмыш иши менен тиричилик кылышабы деген пенделик ой келет. Жекшенкуловдун 2004-жылы белекке алган тапанчасын быйыл гана кылтак илингенин себеби төмөндөгүдөй. Былтыртан бери 1 жыл бою 360-тан ашык ушундай наградной пистолеттерди биз алып, аны базага киргизип, бүгүнкү күнү экспертизаларын өткүзүп жатабыз. 2007-жылы Сокулукта 2 киши атып өлтүрүлгөн. Кармалган 2 кылмыштуу топтун бири Жекшенкуловдун уулу Беккул уюштурган болот. Ок аткан курал ушул күнгө чейин табылган эмес. Кыңыр иш 40 жылда болуп, 2 айдан кийин Ошто Алишер Сабиров атып өлтүрүлгөн. Иликтөөдө Сокулукта жана Ошто атылган 2 октун бир куралдан чыкканы аныкталган. Бул иксо клубтагы атылган ок гильзалар жана Ошто атылып өлгөн Саиповдун гильза окторун салыштырган мезгилде эки жерде тең атылган курал бирөө болуп чыккан. Суракта Жекшенкулов тапанчаны эч кимге бербегенин, жана ага өзү гана жооп берерин айткан. Жекшенкуловдун өзүн сураган мезгилде Жекшенкулов мындай жооп берген. Менин пистолетим эч кимдин тиешеси жок. Эч ким алганга акысы жок. Мен бул пистолеттин только өзүм гана жооп берем деп. Дагы бир оппозиция мүчөсү Азымбек Бекназаровдун уулуна ачылган кылмыш ишинин жайы да айтылды. Ал алдамчылык жолу менен Салпиевден 115 000 Америка долларын алып качып кеткен. 2008 жылдын 25 декабрында ачылган бул кылмыш иши тууралуу атасы кабардар. Ал акчаны төлөп берем деген. Антсе саясатка айландырбай кылмыш ишин жаап коюуга болот экен. Бүгүнкү күнү ошол Бекназаров мына айтыптыр тиги кишиге. Мен төлөп беремин, кутулам, бардыгын мойнуңузга алабыз деп. Ушул сумманы берип койсо, тиги жабырлануучу арыз жазса, ишти кыскартып койсок болот, туугандар. Ал эми оппозиция актап бер деген дагы бир талап Накен Касиевдин уулуна байланыштуу. Ага кылмыш иши 2001 жылы 4 февралда козголуп, быйыл 8 жыл болгонун Накен Касиев билет. Учурда мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу ал иш кыскартылган. Убакыты өткөндүктөн Накен Касиевич менен мына бет маңдай отуруп сүйлөшүп туруп, мен ушул ишин кыскартып бердим, наоборот. Бүгүн кыскарган ал иш. Анан эми 2008 жыл мурунку иштерди көтөрүп алып саясий куугунтук дей берсек, туура болбойбу, мен түшүнбөй атам. Баш прокурор оппозицияда жүргөн атуулардын жакындары мыйзам бузса, алдын ала айтчу болду. Жалган документ аркылуу Октябрь районунан нарселерди чет өлкөлүктөрдүн асырап алуусуна чыгарган чечимине карата Абдыган Эркебаевдин сот кызына ачылган кылмыш иши да атасына алдын ала айтылган. Куугунтук болуп атат деп айтпаңыз деп айтып койдум. Бирок ал киши айтты. Мен мындай иштерге аралашпайм. Эгер жасаган болсо өздөрү жооп берет. Мен эч кандай давление кыла албайм деп. Жыйынын катышуучулары журналисттердин көптөгөн суроолоруна жооп беришти. Жана оппозиция жарыя кылган 27 марттагы митингде коомдук тартип көздүн карегиндей сакталары да айтылды. Бийлик дайыма оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр экендигин, дагы да келишимге келүүгө кеч эместиги да айтылды. Кайля Карыбекова, Чыңгыз Орунов, ЛТР жаңылыктары.